УТРКнын Чүй телеканалында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Жанара Эсенова, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев E-Commerce Expo Central Asia 2025 эл аралык форумуна катышып, электрондук коммерциянын өлкө экономикасы үчүн маанисин белгиледи. Анын айтымында электрондук соода Кыргызстан үчүн жаңы багыт болбостон, экономикалык өсүштүн, аймактык жана дүйнөлүк жеткирүү чынжырчаларына интеграциялоонун маанилүү куралына айланды. Акыркы жылдары онлайн сатуулар менен санариптик төлөмдөрүн көлөмү тез өсүп, чакан жана орто бизнестин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүдө. 2025 жылы электрондук коммерция рыногунун көлөмү $525 миллион жетери күтүлүүдө. Жыл башынан бери 1 миллионго жакын онлайн транзакция жасалып, алардын жалпы суммасы 1,7 миллиард сомду түздү. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 56%га өсүш. Министрлер кабинети белгилегендей, учурда электрондук коммерция паркы түзүлүп жатат. Ал ишкерлерди колдоо, санариптик жана логистикалык инфраструктураны өнүктүрүү, ошондой эле жеңилдетилген салык шарттарын киргизүү аркылуу бул тармакты мындан ары да өнүктүрүүгө багытталган. Электронная коммерция дает... Кыргыз Республикасы үчүн электрондук соода жөн гана сектор эмес, экономикалык өсүштүн жана аймактык жана глобалдык жеткирүүнүн чынжырларына интеграциялоонун күчтүү куралы болуп калды. Акыркы жылдары биз онлайн сатуулардын, санариптик төлөмдөрдүн тез өсүшүн, ошондой эле чакан жана орто бизнес үчүн электрондук экономикага катышуунун жеткиликтүү кылган логистикалык жана финансылык инфраструктураларды өнүгүшүн байкап жатабыз. Для молодежи. Бишкектеги ынтымак ордодо улуттук өнүктүрүү форуму 2030 башталды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев, өкмөт мүчөлөрү, дипломатиялык корпус жана эл аралык өнөктөштөр катышууда. Бардык өнөктөштөргө демилгелерди жана биз менен биргелешип иштөөгө даярдыгын билдиргендиги үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бүгүн биз бирдиктүү түшүнүккө келдик десем туура болот. Анткени күч аракеттерди айкалыштыруу жана ийгиликти чогуу бөлүшүү аркылуу гана биз маанилүү жыйынтыктарга жетише алабыз. Улуттук өнүктүрүү форумунун кымбаттуу катышуучулары бардыгыңыздардын жигердүү иш жүргүзүп, конструктивдүү сунуштарды бергениңиздер үчүн министрлер кабинетинин жана жеке өзүмдүн атымдан терең ыраазычылык билдирем. Өкмөт башчысы белгилегендей, 2026 жылга чейинки 5 жылдык иш-чаралар планы 853 ишти камтыса, 2030 жылга чейин жаңы 5 жылдык иш-чаралар планынын долбоору 919 иш-чаралардан турат. Алардын ар бири өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнө, элдин жыргал жашоосуна жана президенттин жаңы Кыргызстанды куруу идеясын ишке ашырууга багытталган. Кыргызстан өзгөрүп бара жатканына баарыңыздар күбө болуп жатасыздар. Ушул темпте сактоо үчүн жана дүйнөдөгү өлкөлөрдүн алдыңкы катарына кошуу үчүн урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров кийинки импульстарды берди. Өзүнүн жарлыгы менен 2030 жылга чейинки Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасы менен өлкөнүн өнүгүү багытын бекитти. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров: "Биз ыкчам темп менен жаңы Кыргызстанды куруудабыз. Ынтымагы бекем, бейиликенен, ою ак, тилеги жакшы элибиз бар. Кудай буйрса, журтубузга биримдик, өлкөбүздө туруктуулук болот жана ири долбоорлорду ишке ашыруу менен өлкөбүздү өнүккөн мамлекеттердин катарына кошобуз" деп белгилөөдө. Демек, биздин өлкө ошол аныкталган багытка карай барууга милдеттүү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин учурдагы иши жана алган багыты ушул бийик максаттарга жетүү болуп саналат. Минкап төрагасы белгилегендей, улуттук өнүктүрүү программасы 2030 төмөнкү негизги максаттарга жетүүгө багытталган. Калктын жан башына ички дүң продукцияны $4500 жеткирүү, ички дүң продукциянын жалпы көлөмүн $30 миллиард кем эмес теңгелге чыгаруу, жылдык орточо өсүү темпин 8%га камсыз кылуу, өлкөнү туруктуу өнүгүү максаттары боюнча алдыңкы 30 мамлекеттин катарына киргизүү, адамдык өнүгүү индекси боюнча рейтингти 10 позицияга жогорулатуу, жумушсуздукту 5%дан ашырбоо, ички дүң продукцияга карата инвестициялардын көлөмүн 20%дан кем эмес деңгээлде сактоо, мамлекеттик тышкы карызды ички дүң продукцияга салыштырмалуу 60%га чейин кармоо. Ошондой эле форумдун жүрүшүндө өлкөнүн улуттук өнүгүү стратегиясынын жаңы баскычы талкууланып, келечектеги артыкчылыктуу багыттар белгиленди.
Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоодо чет өлкөлөрдө жүргөн мекендештердин добуш берүүсү үчүн 34 чет мамлекетте 100 шайлоо тилкеси ачылат. Бул тууралуу шайлоо өткөрүүгө даярдык көрүү жана өткөрүү боюнча уюштуруу техникалык маселелерди чечүүгө багытталган жыйын учурунда белгилүү болду. Минкап төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону сапаттуу уюштуруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Учурда 100 миңдеген мекендештерибиз чет өлкөлөрдө иштеп жашап келишет. Алардын ар бири Кыргызстандын жараны катары өз добушун берүүгө жана өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошууга укуктуу. Ошондуктан алардын шайлоого катышуусун камсыз кылуу мамлекеттин түздөн-түз милдети. Биздин негизги максатыбыз шайлоону ачык, мыйзамдуу, коопсуз өткөрүү. Ар бир жарандын добушу саналып, ар бир шайлоо тилкесинин иши жогорку деңгээлде уюштурулушу маанилүү, деди ал. Жыйын учурунда тийиштүү мамлекеттик органдар бир катар шаарларда тиешелүү даярдык иштерин жүргүзүп, адистерди окутуп, техникалык жабдууларды сыноодон өткөрүп жатканы белгилүү болду. Мындан тышкары эл аралык байкоочуларды чакыруу жана катышуу аракеттери жүрүп жатат. Бүгүн 30 октябрда өлкөдөгү бардык шайлоо тилкелеринде кезектеги тесттик аралыктан добуш берүү өткөрүлдү. Бул тууралуу Боршайкомдон билдиришти. Маалыматка ылайык, Бишкекте тесттик добуш берүү Дордой Плаза жана Азия Молл сыяктуу соода борборлорунда уюштурулду. Буга чейин тесттик добуш берүү октябрдын 10-унда жана 20-сында өлкө боюнча жана Россия Федерациясынын айрым шаарларында өткөрүлгөн. Аралыктан добуш берүү онлайн идентификацияга негизделет. Ал аркылуу шайлоочу туруктуу катталган жеринде добуш берүүгө мүмкүнчүлүгү болбосо, өз шайлоо тилкесинен тышкары же чет өлкөдө добуш бере алат. Белгилей кетсек, бүгүн 30 октябрда саат 18:00 талапкерлердин арыздарын кабыл алуу аяктады. Акыркы маалыматтарга караганда, учурда талапкерлерден түшкөн арыздардын саны 500дөн жогору. Эми шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 ноябрда башталат. Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30 ноябрда өтөт. Кыргыз Республикасынын 9 айына карата өлкөнү азык-түлүк менен камсыздоодо 9 социалдык мааниге ээ азык-түлүктүн 6 түрү менен Кыргызстан өзүн өзү камсыздайт. Картошка, сүт, эт, жашылча жемиштер, жумуртка, кумшекер. Калган 3 продукциянын айрым бөлүгү импорттун эсебинен камсыздалат. Нан азыктар, дан азыктары, өсүмдүк майы, мөмө жемиштер. 2024 жылдан тарта Кыргызстан кумшекерди да толугу менен өзү өндүрө баштады. Эт боюнча өлкө уй жана кой эти менен 100% ашыгыраак камсыз. Азыр ток эти боюнча да ички муктаждыкты жабуу багытында иштер кызуу жүрүп жатат. Мурда фермерлер коңшу Өзбекстан жана Тажикстанга этти жогорку баада сатып киреше тапчу. Бирок ички бааны туруктуу кармоо үчүн мамлекет эт экспортун убактылуу чектеп, баага көзөмөл киргизди. Мындан тышкары өндүрүш көбөйгөндүктөн жумуртка импортуна да тыюу салынды. Натыйжада Кыргызстан азыр өзү гана камсыз болбостон экспортто кылууда. 2025 жылдын август-январь айларында 3.300.000 даана жумуртка экспорттолгон. Белгилей кетсек, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү жайы министрлиги өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздап, продукциянын көлөмү боюнча эч кандай көйгөй жок экенин билдирет. Акыркы жылдары Чүй облусундагы суу чарба системасы жаңыланып, ирригациялык объектилердин абалы жакшырып келет. Бул дыйкандарды туруктуу суу менен камсыздоого жана тартыштыкты алдын алууга өбөлгө түзүүдө. Мындан улам Чүй облусунун суу чарба тармагындагы жетишкендиктер тууралуу кийинки материалда. Чүй облусунда батыш, чыгыш жана түштүк чоң, ошондой эле магистралдык көлөмү анча чоң эмес кошумча каналдар бар. Суусу тез аккан каналдардын коопсуздугун камсыздоо үчүн атайын тосмолор орнотулган. Алсак төмөнкү аларча суу сактагычында басым көбөйүп, болжол менен 5 миллион куб метр кошумча суу топтолгон. Бу жерде төмөнкү аларча суу сактагычында условие деп коебуз. Ошол жерде оң жактан басым көтөрүлүп, ал жерге дагы 5 миллиондой суу кошумча дагы топтоло баштады. Топтолуп атабыз, быйыл уже топтолду. Андан башка жумуштарыбыз негизги планда коюлган жумуштардын баары бүтүп атат. Азыр деген мына ошо суу предпахатный деп коет. Айдоонун алдындагы
суу алып атышат. Ошол бүтчү болсо калган жумуштардын баарын толук кандырып жүрөбүз. Чүй облусундагы эң ири суусактагыч Русловой болуп эсептелет. Анда 80 миллион куб метрга чейин суу топтолот. Андан кийинкиси Төмөнкү Аларча суусактагычы. Анын көлөмү 52 миллион куб метрди түзөт. Ошондой эле Ысык Ата районундагы БДР суусактагычында 3 миллион куб метр суу сакталат. Бардык суусактагычтар учурда талапка ылайык иштеп толук көлөмдө толтурулган. Быйылкы жылкы көрсөткүчтөр деле толук кандуу көргөзүп берди. Даяр болгон бардыгы тек суу эч кандай үзгүлтүксүз жетишти, баарына тек кийинки жылкыга деле ушундай кам көрөбүз деп турабыз азыр. Чүй облусунда жалпы 320 миң гектар айдоо жери бар, анын 275 миң гектары чарбалык каналдар аркылуу, ал эми 44 миң гектары ички чарба арыктары аркылуу сугарылат. Облус аймагында 6600 чакырым канал, 10 миңге жакын гидротехникалык курулма, 1100 суу өлчөө посту жана 269 БСР, БДР суу сактагыч көлмөлөрү бар. Биз Чүй областында жалпысынан капиталды оңдоп түзүүгө 33 объект койгонбуз. Бардык объектлердин баары толугу менен 100% аткарылып, эксплуатацияга берилди. 10 дана БСР, БДР суу сактагычтарды ремонтко киргизип, толугу менен механикалык тазалоодон реабилитация өткөрүп, 2 суу сактагычка геомембрана төшөп, дыйкандарга суу бергенге толугу менен ишке кирди. Бүгүнкү күндө Ал эми жаңыланган сактагычтарга суу толтурулду. Учурда жаңы заманбап полотнолор орнотулуп, күзгү дым топтоо иштери кызуу жүрүүдө. Маалыматка караганда суу чарбачылыгындагы иштер жалпысы менен жакшы жүрүп жатат. Тынчтыкбек Акишев, Данияр Телебалдиев, Утирка, Чүй. Бишкек шаарында жана Чүй облусунда жылытуу мезгилине даярдыктын акыркы этабы жүрүүдө. Жылуулук электр борборунда жана аймактагы жылуулук ишканаларында жабдуулар текшерилип, эскирген тетиктер жаңыланууда. Кененирээк кийинки материалда. Biz hazır Bişkek şaharındagы жылуулук электр борборунда турабыз. Шаар тургундарын жылуулук менен камсыз кылуу үчүн азыркы тапта оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүүдө. В этот год мы Негизги бир жылга 400 000 тонна көмүр керектелет. Учурда кампада 330 000 тоннасы алып келилген. Ал көмүрдү жүктөп киргизип жатабыз. Баары аба ырайынан көз каранды. Кандай аба ырайы болбосун, биз баарын даярдайбыз. Биз кыш мезгилинде суукка даярдайбыз деп ишенем. Бишкектеги жылуулук электр борборунда көз-кыш мезгилине даярдыктын акыркы иштери аяктап жатат. Жабдуулар толук текшерилип, керектүү бөлүктөр алмаштырылууда. Максат суук түшкөн маалда борбор калааны үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыз кылуу. Аты жөнүм Сулайманов Мирлан Талайбекович, котельный цехтын мастер болуп иштейм. Устат. От казанын устаты. Азыр бизде жумуш боюнча 3 катлы агрегатыбыз оңдоо түзөө иштеринде жүрүп атат. 6 катлы агрегат иштеп атат. Азыркы убакта бул жаз күз, кыш күз отопительный деп айтылчу да. Отопительный. Чүй облусунда да жылытуу системаларын даярдоо иштери активдүү жүрүүдө. Өзгөчө көңүл социалдык жана муниципалдык объектилерге бурулган. Жалпысынан аймактагы 10 муниципалдык ишкана 43 от казанды иштетип, 95% даярдыкка жетишкен.
Чүй облусу боюнча калктын жана социалдык мекемелерди көмүр менен камсыз болуу 2025-2026 жылга даярдыгы боюнча кыскача маалымат. Бул билим берүү мекемелери, саламаттык сактоо, маданият, калк. Орточо эсеп менен 66%дан 70%га чейин көмүр менен камсыз болду. Область боюнча 460 000 тонна көмүр керектелсе, бүгүнкү күндө 291 000 тонна көмүр даяр. 67%га көмүр менен камсыз болду. Чүй электр тармактары компаниясы пландаштырган иштерди толук аяктады. 4 трансформатор капиталдык оңдоодон өттү. 235 киловаттык көмөк чордондордун курулушу соңуна чыгууда. Ошондой эле өндүрүштүк жана административдик имараттарда жылуулоо иштери бүткөрүлүп, бул энергияны үнөмдөөгө жана кызматкерлер үчүн ыңгайлуу шарт түзүүдө. Бүгүнкү күндө чүй электр тармактарында пландалган иштердин баары аткарылды. Буюрса, жылдын аягына чейин бүтүрө турган жумуштарыбыз бар. Аны деген 1 ноябрга чейин баарын бүтүрөбүз деп ойлойбуз. Учурда Бишкек жана Чүй облусу жылытуу мезгилине толук даяр. Эгерде орточо күнүмдүк температура 5 градус же андан төмөн кармалса, шаардык мэриянын буйругу менен турак жайларга жылуулук берилет. Негизги максат алдыдагы суук аба ырайына карабастан ар бир үйгө жылуулук жана жарыкты өз убагында жеткирүү. Кызжыбек Жээнбек кызы, Нурмухаммед Дүйшөнбек уулу, УТРК Чүй. Ипотекалык үйлөр Чүй облусунун батыш жана чыгыш аймактарында курулууда. Анын бири Кара-Балта шаарында орун алган Кара-Балта Сити деп аталган турак жай комплекси. Учурда курулуш иштери ылдамдык менен жүргүзүлүп жатат. Кара-Балта шаарында да үйгө муктаждардын саны күн санап өсүүдө. Кала бийлигинин маалыматында ушул тапта 10 000ге жакын тургун үйгө муктаж. Чакан шаарда совет доорунан кийин көп кабаттуу үйлөр дегеле курулган эмес. Эми мындагы 30 гектардан ашык аянтка масштабтуу иш жүрүп, мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан жаңы турак жай комплекси курулууда. Март айында башталган курулуш учурда бир топ илгерилеп калды. Буга чейин 2 этапка бөлгөн болчубуз. 20 блогун бир баштап, калган блогун 2 этапка бөлгөнбүз. Анан бүгүнкү күндө бетон заводубуз буйруса коюп иштеп баштаса, жакын күндөр эле буйруса 2 этапка эмес, баарын эле 1 этапка бөлүп эле бир эле тапшырмай болдук. Комплексте 15 кабаттуу үйлөр салынууда. Батирлер ачкычын алып эле көчүп кирип жашай баштай тургандай шартта бүткөрүлүп тапшырылат. Жалпысынан бул турак жай комплексинде 66 үй салынат. Ал 4950 батирден турат. Учурда 20 үйдүн курулушу кызуу жүрүп жаткан убагы, бул үй өзүңүздөр көрүп тургандай 8 кабатка чейин көтөрүлүүдө. Ал эми ар бир кабатта 5 батир жайгашкан. Алар 1, 2 жана 3 бөлмөдөн турат. Курулушта сапатка өзгөчө маани берилген. Бардык инженердик текшерүүлөр тыкыр жүрүүдө. Таза суу, канализация тутумдары жана электр жарыгы да киргизилүүдө. Арматура, угольник жана темир материалдары бары Россиядан келет. Куйган бетондор заводдон бияктан чыгат. Алардын баарын протокол испытанияларын Минстройдон өткөрүп атабыз. Өз убагында туруштук жагынан кепилдик бере алабыз. Анткени проекттен отклонение жок, бүт проект боюнча курулуп атат. Жер титирөөгө 9 балга туруштук берет проект боюнча. Жаңы турак жай комплекси Кара-Балта Сити деп аталып, өзүнчө кичи район болуп типтөлүүдө. Долбоордо 2 мектеп, 2 бала бакча, аны менен бирге унаа токтотуучу жай жана балдар ойноочу спорт аянтчылары да каралган. Биз түшүнүш керек, бүгүнкү күндө Кара-Балта шаарынын бардык инфраструктурасы бар. Суу маселеси боюнча скважиналар 32 скважина бар. Суу маселе боюнча маселе болбойт. Канализация боюнча 2 чоң очистное сооружение бар. Ал да баары иштейт. Бүгүнкү күндө кандай бир ыңгайсыз маселелер болбойт деп
ойлойбуз. Ыңгайсыз маселе болгон үчүн болсо биз анын баарын чечкенге баардык аракеттерибизди кылабыз. Бул бүгүнкү күндө бул квартиралар Кара Балта шаарына, Кара Балта шаарынын элине аябай муктаж болуп атат. Долбоорду ишке ашыруу жүздөгөн үй бүлөлөрдүн турак жай маселесин гана чечпестен, шаардын инфратүзүмүн өнүктүрүүгө жаңы дем берет. Бул курулуш Кара Балта шаарынын жаңылануусунун жана келечекке болгон ишенимдүү кыймылынын башаты болуп калмакчы. Клара Кудайбергенова, Жумабай Исманалиев, УТРК Чүй, Кара Балта шаары. Бүгүн Сокулук районуна караштуу Кожомкул айылынын ВОЗ-2 жаңы конушунда 750 орундуу мектеп, 120 орундуу бала бакча жана сейил бактын курулушу башталды. Социалдык объектилердин долбоору менен курулуш министринин орун басары Талант Иманкул уулу таныштырды. Долбоор республикалык бюджеттен каржыланып, министрликке караштуу Турак-жай жаранды курулуш департаменти тарабынан ишке ашырылат. Башкы план боюнча 3,1 гектар жерге 3 кабаттуу окуу корпусу, заманбап спорт залы менен курулуп, сырткы футбол, волейбол, баскетбол үчүн аянтчылар каралган. Мектептин курулушу 451 миллион сомго бааланууда. Ал эми 1,3 гектар жерге 120 орунга ылайыкталган заманбап 2 кабаттуу бала бакча курулат. Объекттин сметалык баасы 96 миллион сомго бааланды. Белгилей кетсек, бул демилге Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин тапшырмасынын алкагында жана көзөмөлү астында өлкөбүздө социалдык муктаждыктарды камсыздоо, жаш муундарга билим берүү үчүн ыңгайлуу жана заманбап шарттарды түзүү боюнча бир катар ири долбоорлор иштелип чыккан. Алардын арасында Чүй облусундагы мектептер менен бала бакчалардын, социалдык объектилердин курулушу өзгөчө орунда турат деп айтылат маалыматта. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев ички иштер органдарынын кызматкерлеринин кесиптик майрамы кыргыз милициясынын күнү менен куттуктады. Иш-чаранын жүрүшүндө генерал-полковник Ташиев коомдук коопсуздукту камсыздоо, мыйзамдуулукту жана жарандардын укуктарын коргоо багытындагы милиция кызматкерлеринин жоопкерчиликтүү ишине жогору баа берди. Ал кыргыз милициясынын 101 жылдык тарыхы, кылымдык салты жана элге кызмат өтөөдө калыптанган ар намустуу жолду камтый турганын белгиледи. Камчыбек Ташиев буга чейин милиция системасы бир катар көйгөйлөргө, анын ичинде коррупцияга кабылганын эске салып, бүгүнкү күндө кызматкерлер үчүн түзүлүп жаткан мүмкүнчүлүктөргө токтолду. Ошондой эле мамлекет мындан ары да кызматкерлердин социалдык абалын жакшыртуу, иштөө шарттарын өркүндөтүү жана материалдык техникалык базасын чыңдоо боюнча иштерди уланта берерин кошумчалады. Жолугушуунун жыйынтыгында ички иштер органдарынын бир катар кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылды. Кыргыз милициясынын кызматкерлери ар дайым мекенчилдикти, чыдамкайлыгы, эрдиги жана жогорку кесипкөйлүгү менен айырмаланып келген. Күн сайын коомдук тартипти, жарандардын укугун коргоп, сиздер бүгүн коомубузда сый урматка жана жогорку ишенимге татып келесиздер. Мекенибизге чын жылдын таза кызмат кылуу, мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти сактоо, жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин тийиштүү коргоо сиздердин түздөн түз милдетиңиздер. Ошондуктан бул чоң жоопкерчиликке мамлекетибиздин жана кадырман элибиздин алдында патриоттуулук сезими менен бекем турушуңуздарды баса белгилеймин. Урматтуу кызматкерлер, бүгүнкү сыйлыктар өлкөбүздөгү мыйзамдуулукту жана коомдук тартипти чыңдоого кошкон салымыңыздар үчүн сиздерге болгон ыраазычылык. Ошону менен бирге сиздердин милдетиңиздер мыйзамдуулукту, коомдук тартипти, жарандардын конституциялык укуктарын коргоо экендигин ар дайым жүрөгүңүздө бекем тутуу абзел экендигин белгилеп кетем. Белгилей кетсек, 1924 жылдын 1 ноябрында Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун революциялык комитетинин чечими менен административдик бөлүмү түзүлүп, анын курамына облустук милиция башкармалыгы да кирген. Ошондон тарта бул күн кыргыз милициясынын түзүлгөн күнү катары белгиленип келет. Өлкөбүздө коомдук коопсуздукту сактоо жана жарандардын бейпилдигин камсыздоо ички иштер органдарынын негизги милдети. Бул оор, бирок ардактуу кызматты ардактап жаткан милиция кызматкерлеринин бири Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү, милициянын лейтенанты Сталбек Эркулов. Ал өз ишине берилген, элдин ишенимин актаган кызматкер катары кесиптик милдетин күн сайын так жана жоопкерчилик менен аткарып келет.
Ар бир кесип ардактуу. Ички иштер органдарынын кызматкерлери коомдук тартипти жана элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн күнү-түнү тынымсыз кызмат өтөшөт. Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн аймактык тескөөчүсү, милициянын лейтенанты Сталбек Эркулов ушул жооптуу ишти 3 жылдан бери ар намыс менен аткарып келет. Эртең мененкисин саат 9-да построение болот бул жерде. Построениядан кийин боди камераны алабыз, планшетти алабыз. Аймакта ошо планшетке ар бир үйдүн, ар бирде жарандардын өздүгүн каттап, ошол боюнча иш алып барабыз. Ошол менен бирге эле мектептерге барып, окуучуларга алдын алуу иштерин жүргүзүп, лекцияларды өтөбүз. Ар кандай чогулуштар болсо, жыйындар болсо, ошол жерлерге да барып, коопсуздук кызматында алдын алуу максатында профилактик иштер жүргүзөбүз. Күн сайын ал бөлүмдө өткөрүлгөн жыйында жетекчиликтен тапшырмаларды алып, өз аймагындагы абал тууралуу маалымат алмашат. Андан соң кызматтык маршрут боюнча чыгып, көчөлөрдө социалдык объектилерди жана жарандардын жашоо шарттарын көзөмөлдөйт. Кызматтык күнү жарандар менен жолугушуудан, алардын көйгөйлөрүн угуп, юридикалык кеңеш берүүдөн башталат. Мындан тышкары, кылмыштуулуктун жана укук бузуулардын алдын алуу максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жаштар менен тарбиялык жолугушууларды өткөрөт. Боди камера, планшет менен колдонуп, аз адамдарды каттоо, жарандарды каттоо өтө жеңил болууда бизге. Буга чейин биз мондай журнал колдончук. Азыр бул планшет келгенде мындай журналды колдонбой калдык. Милициянын тескөөчүсүнүн күнүмдүк ишинде үй бүлөлүк чатактарды жөнгө салуу, кошуналар арасындагы түшүнбөстүктөрдү чечүү жана документ иштерин жүргүзүү сыяктуу милдеттер да өзүнчө орунду ээлейт. Күн соңунда Сталбек Эркулов бөлүмгө кайтып келип отчетторду даярдап, кызматтык күндүн жыйынтыгын чыгарат. Өз ишин ар дайым жоопкерчилик менен аткарган лейтенанттын айтымында негизги максат элдин коопсуздугу жана тынчтыгы. Жаңыбакты айыл өкмөтүнүн жаңы жер айылынын айыл башчысы кызматында кызмат өтөйм. Анан бул айта кетчү жер бул милициянын улук лейтенанты Эркулов сыймыкты 3 жылдан бери тааныйм. Анан бул айылда ар кандай окуялар болгондо дайыма биргеликте иш алып барабыз. Жаштардын мектептерге барып мектептин балдарына сабактарды бергенде, лицейдин сабактарын бергенде дайыма Эркулов сыймык өзүнүн дайыма жакшы жактарын көрсөтүп келет. Өзүнүн жумушун бул бала так аткарат. Дайыма коллективдин арасында аброю Кудайга шүгүр жакшы. Сталбек сыяктуу кесибине берилген кызматкерлердин эмгеги аркасында өлкөбүздө коомдук тартип сакталууда жана жарандардын бейпилдиги камсыз болууда. Мына ушундай жаңылыктар топтому бүгүнкү күндө жыйынтыктады. Бул жана башка жаңылыктар менен кененирээк УТРК телеканалынын социалдык баракчаларынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.